Assalamu alaikum tug'anlar, qandaysizlar? Geç bo'lib qoldi bizda. Bizim soat boyunca 17:46 ekan. 5'ten 46 bölüşürseniz tug'anlar. Hadi efirge geçsin adamlar. Yani başlaylar tug'anlar. Gruppaga bölüşürseniz tug'anlar. Hadi bugünkü tema öte kızıklı tema oldu bugünkü tema. Bölüşküle tug'anlar gruppalarga bölüşürgüle hazır көп adamlarga bölüşürseniz temаны başlayalım. Bugünkü tema bu ertenki Sadır Ağabey'in Moskva olgan viziti boyunca tema bolmoqçu. Anan oşo boyunca bolmoqçu tug'anlar. Anan davam edeyin. Hem bilem erten uya. Assalamu alaikum Erlan. İşler жақсы bu. Hem erten uyat bolordu. Burada bayağı Алмаз Атамбаев малында балп еттірген бар эле. Балп етпесінде қорқып жүрді келем. Ертең келгенде бұл Садыр Ağabey сакалё макалё го. Ертең уят болса өзү дагы 4 адам менен жолугат эткенде Путин менен, премьер-министр Мушистин менен, спикер парламенті Государственная дума Володин менен, анан кийин Совет Федерациясынын спикери Матвиенко менен жолугат экен. 4 адам менен жолугат экен эми программасында ошондой протоколнечи. Ошол боюнча айтып берейин, эми эртең келсе эми багы бизде тили сынап турбайбы бул кичинече. Тили сынып. Мен ойлодум эле ошо киши келип атканда бир протокольный эле кылып туруп переводчугун ала келсе депчи. Ошондой кыйналбайбы деп ойлоп атам да. Эртең баары тили сынат да. Кечегинде инаугурацияда соточестники деген сочечестники деп берди го. Эртең тили сынбаса экен эми уят болот да. Дагы бир сыйра уят болот, дүйнө жүзүнө уят болуп, катуу уят болот эмчи. Эми буну бул визитте Путин деле мындай каалап турган маселе бул келишимче. Бул өзүн зордуктап эле ошо эптеп эле келген себебин деле билдик. Ошо акча маселеси экен. Акча кредит алабы же гранттарды алабы же бир нерсе келип атат. Мен оюмча туугандар бул визитте темир жол бар го туугандар, темир жол, Кыргызстан темир жолу. Ошо боюнча келип атат. Ошо темир жолду баягы Атамбаев Газпромду сатпады беле. $1 Газпромгочу, Кыргызстан газынчы $1 сатып жүрбөдү беле. Ошонтип эле темир жолду ошо $1 сатып жүрүшү мүмкүн. Ошо максатта келип атат мен оюм боюнча, жеке оюм булчу. Анан мен жакшы Кудайга шүгүр. Эми группаларга бөлүшүрсөңүздөр көп адамдар көрсүн. Эми бул келишинде акча сурайт. Биринчиден, экинчиден мына көрүп атабыз бизде Кыргызстанда ачарчылык башталыптыр. Мындай айтканда продукталар нерселер кымбат экен. Мен кече бир брат барып калды, Кыргызстанга барып калды. Москвадан кымбат экен продукталар. Ошол эле масло, растительный масло, мисалы, мына жерде 80 канча сом турса, бизде 100дөн нары экен ошо растительный маслолар туугандар. Анан туугандар бул эми эртең келгенде бул киши ошо темир жолду, Кыргызстан темир жолун ушуларга прилагать этиши мүмкүн. Мен бул жеке оюм туугандар. Мен буну 100% деп айтпайм, бирок менин өзүмдүн ой жүгүртүм менен бул нерсе ошо темир жолду буларга прилагать этип, себеби алейкум ассалам Темир Жембаев. Ошо темир жолду Атамбаев убагында Кыргыз газы $1 Газпромго сатып жүрбөдү беле туугандар. Ошондой кылып эле мен $1 сатып ошо темир жолду жок кылат. Бул мына айтканда бул темир жол баягы шелковый путь өткөн жол. Ошон үчүн Москва кызыктар. Мен сиздерге айтып кетейин, бул шелковый путька Москва кызык, Россия кызыктар ошо нерсегечи. Мен барат элем, мени киргизбейт, менин бетимен тааныйт бардыгы, мен барган учурда деле мени киргизбейт буларчы. Себеби
как будто садырабага мен бир нерсе кылып койгондой. Мен барат болчумун, ошо каерде мигранттарды чогултуп интервью берет эмиш деген сөздөр бар, ал дагычы мен билбейм. Бизде мен оюм мындай эле да туугандар, ошо визитти кое туруп эле бул биздин дейм мен, силердин президенти, мен тааныбаган президент, силердин ошо ким тандаса ошолордун президенти чек ара маселесин чечпей туруп бул визитке келгени туура эмес туугандар. Биринчиден. Экинчиден кече ошол эле Ташиев барып Баткенге барып келди. Келгенден кийин аркасынан чуу деген нерсе чыкты. Мына Өзбекстан өздөрүнүн мына интернет булактарында коюп атат. Декабрда сүйлөшүп, булар Сузак менен Аксыдагы жерди Сузактагы жерге мен түшүнбөй калдым. Аксы каякта жатат, Сузак каякта жатат. Ошо эки жерлерди алмаштырыптыр. Мындай айткандачы, буну ошону элге жашырбай эле чыгарбайбы? Анын неси бар экен? Анын эл макул болобу? Элдин макулдугун албай эле ошондой өздөрү билип эле ошондой кылып атат. Эми бул жакшылыкка алып келбейт бул нерсе. Мен себеби буну айтканын себеби мындай туугандар. Бул ошо Каркыра Казакстан менен жер алмашканда булар ошо Каркыраны сатып берди деп Адахан Кимсанбаевди ошо менен ошо кайсы президент шайлоо же парламентче ошол пиар кылып ошо менен жамандашат. Эми мен буларга айтып кетерим эми. Силер эми кантесиңер эми Садыраваны колдогондор, ошо Ташиевди колдогондор. Мына силердин талапкериңер мындай айтканда. Ошол азыркы мыйзамсыз отурган президент, ошол эле УКМКнын төрагасы Ташиев, мына көрүп атабыз, жерлерди бериптир көп жерлерди. Менин карашым, көз карашым боюнча жеке оюм. Бул менин жеке оюм. Эми ошолорго булар кандай жооп берет экен? Мен түшүнбөйм да. Булардын эми билимин көрдүк, билим деңгээлинде көрүп койдук да, көрдүк. Кече инаугурациясында соточестники деген нерсени ошону сачечестники деп жүрөт. Эми туугандар, эми ошол президентти мен кантип президент деп эсептейм? Эсептей албайм да туугандар. Анан биринчиден анысынын акыл деңгээли менен акыл деңгээли менен чоң болуш керек да. Что бул кишини көргөндө, ошо мына президент деген адам акыл деңгээли менен чоң болуш керек. Анан ошону көрүп суктана турган президент болуш керек да. Эми өзү историясын карасаңыздар, бул киши жүргөн жерде чөп өскөн эмес экен да туугандар. Ошо Бакиев малында жүргөн экен, ошол малда эле ошо коррупция менен заниматься этип тууган уруктарына жерлерди алып берип, үйлөрдү алып берип, канча деген үйлөрдү алып берип кеткен экен. Анан бул ошол баягы кумтөр менен таанылбады бул киши кумтөр менен таанылып, ошол айынан камалып, ошол малда спикер Жээнбеков Асылбек болчу. Ошол малда ошо камаган ушунучу. Ошонун приказы менен ошол камалган. А бул ошо түрмөдөн чыгып келип, бийликти басып алатканда ушулар менен Жээнбековдор менен Райым Миллион менен келишимге барды да. Бул деген өзү позициясын жоготкондугу да туугандар. Өз мындай айтканда туугандар, эми элестеткиле, мени түрмөгө отургузган адам менен мен түрмөдөн мыйзамсыз чыгып келип, олар менен келишимге барганымды элестетсеңиздер, кандай акыбалда калат? Мен мисалы, мени каматкан адам мисалы, мен түрмөдөн чыгып келип туруп, булар менен келишимге барып туруп президенттикке барсам, адам баласынын өз позициясы болуш керек да, жеке деген мындай мен түшүнбөйм бул нерсегечи. Анан экинчиден туугандар, экинчиден мынабы граница маселесин чечпей туруп, ошол үн катпай жүрдү, Ташиев барды, ошо больницасынан барып, онусу да чечпей келди окшойт. Ошол бул граница маселеси өтө оор да. Бул граница маселесин чечип койсо болот, оңой эле туугандар. Мен айтып кетпедим, ошол эле Баткен тараптагы анклав, Варух деген Өзбекстандын анклавы туугандар. Ошол жерге чече турган нерсе бир күндүк нерсе. Шат блокпостторду коюп туруп, кирип чыккан тажик граждандарын катуу контролго алып койсок, анан контрабанданы токтотуп койсок, ошо бензин эмнелер өтчү, ошолорду токтотуп койсоктор туугандар, ал жерде ол проблема чыкпайт болчу. Тез эле чечилип калмак да. Эми ал жерде көп чиновниктердин, көп бизнесмендердин ошол жерде мындай айтканда өздөрүнүн бизнестерин защита кылып, ошол жерде тополоң болуп турганы буларга выгодно да туугандар. Ошол эле Ташиев
Мен кечээ ошо Ташиев боюнча ролик жазсам, бүгүн 34 миңге жетип калыптыр просмотрум. Анан эртеси өтпөй эле мен үйүмө, мен айтып кеттим, үйүмө келип, ошол жерде участковый бир чумоо участковый келгенин түшүнбөйсүң мунучу. Келип менин гражданствомду сурап, сага кандай кызыгы бар менин гражданством? Каяктын гражданы болом, Кыргызстандык боломбу, Россияныкы боломбу да, мисалы да. Мен кааласам Американын гражданы болушум мүмкүн, кааласамчы. Бирок мен сиздерге бир нерсе айтып кетейин. Бул бийлик арамкор, колунан келбеген, эчтеке келбеген, алсыз бийликтин бири болуп калды туугандар. Булар бул граница маселесин көрдүк. Чечкенин кечегинде Өзбекстандын интернет булактарында жүрөт. Булар ошо Сузактагы жер, Алабукадагы жерди Сузактагы жерге алмаштырып, мен жакшы ыны кылбадым. Бул кылгандары мен эми акылсыздык деп эсептейм да туугандар. Булар ошол Адахан Кимсанбаевдин ошо Каркыранын ошол жерде ратификация кылганда ошолар ушунчалык жерди сатып берди, Каркыраны. Болбосо ал Каркырада биз көп жер алганбыз, мисалычы. Чем казактардан көрүп биз көбүрөөк жер алганбыз. А булар наоборот кылып атпайбы? Булар керек болсо өзүбүздүн ээлеп жүргөн жерибизди пограничниктер чыгарып коюп туруп, биздин пограничниктер ошол Кокташта, Аксайда биздин пограничниктер ошол жерди кайтарат болчу туугандар. Ошол жерден чыгарып коюп туруп, Тажикстандыкын киргизип коюшту. Ошо кандай деген акмакчылык болчу. Ошол элге айтып атат, бул Кыргызстандын, Кыргыз мамлекетинин жери, бул элге аралашпаш керек. Кандай аралашпайт? Ошол жерде жашаган эл деген чечиш керек туугандар. Сен мамлекет неден турат? Мамлекеттин бир бутагы, мындай айтканда, элден турат тууган. Ушул нерсе, ошо эл болбосо ошо мамлекеттин жок болот да, мисалы. Ошол эл, ошол мамлекетти түзгөн эл болот туугандар. Булар түшүнбөйт окшойт. Анан кийин туугандар, бул нерсени дагы айтып кетерим, дагы бир нерсени айтып кетерим. Эртең келгенде, мен эртең келгенин күтөм го, бирок келгенде уят болот туугандар. Бул киши сатып алабыз, баягы сакалөө, макалөө, сексалүү, ошол, эртең 4 адам менен жолугат экен, мен карап отурам да ошол нерсеничи. Мен ойлодум эле бул келсе мен сюрприз кылган деп. Бирок өз оюма кайттым, сюрприз кылбай турган болдум бул кишиге. Кичине болсо дагы кичине тааныбасам дагы, тааныбаган президентим болсо дагы кичине майли бирөөнүн жерине келип атат, анан бери да мен чыгып алып буга митинг кылып отурсам туура болбой калды деп өзүм пикирим болчу, өзүм ошондой оюм да. Анан кабыл алдым, чыкпай эле коем бул келишине, чыгып бекер убакытты кетирип, одан көрө ишимди кылайын тиричилигиме. Анан мен дагы башка нерседен туугандар, булар дагы башка нерсе көп. Алейкум ассалам, Эшмамат Жалилов. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Алейкум ассалам, Азамат. Сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин. Көптөн бери 1-2 күн болуп калды го эфирге чыкпаганыма туугандар. Эфирге чыкпаганым 2 күн болуп калды. Бактыр бут. Кимдер бар экен? Bölüşüyoruz tug'anlar, bölüşüyoruz. Gruppalarga bölünsеңiздер, көп адамдар көрсө, көп жарандар таркаса, жакшы болот. Билиш керек, биз адамдарыбыз. Мен билбейм, эртең уят болбосо эле болду. Уят болбосо эле болду. Уят болбосо эле болду эмчи. Уят болобуз да. Уят болобуз да. Бизде эртең тилден сынат да. Бизде мына Жээнбеков келгенде эле көп тилден сынат болчу, уялат болчук эми. Тажикстан менен согуш чыгып кетпейт, биринчиден. Согуш чыкпайт, себеби булар дагы
өздөрү гражданский войнадан өтүшкөн, булар билет согуш экенин. Буларга просто сүйлөшүү жол менен көп нерсени чечсе болот. Биздеги чиновниктер ошол өзүнүн жеке оюн, жеке амбициясын башкара албай, ошо акчага алданып, ошол жерлерде уттуруп коюшту да, баягы келишимдердечи, ошол жерде баягы делимикация, ошол жерлерде биздеги кадрлар слабый болуп атат. Болбосо ал жерде айтып атпаймынбы, анклав. Ал жер деген анклав деген жер, мындай Кыргызстан территориясынын ичинде, мындай эле жер да, мындай эле жер. Биздин да ошондой анклавыбыз бар эле Өзбекстан территориясында. Ошону өзбектер чечип коюшту го тез эле. Өзбекстандын бийлиги контролду КППны каттуу кылды, кирип чыгышты, болду. Анан Ош областынын Кара Суу районуна көчүрүп келгенге туура келди. Ошончо элди 200 семьяны көчүрүп келдик окшойт. Ошондой эле контролду катып койсок, булар өздөрү келет болчу. Келип туруп өздөрү сүйлөшмөк жакшы эле. Анан бизде өзүбүздө күнөө өзүбүздө болуп атпайбы туугандар? Ошол жерде өзүбүз контрол кыла албай, ошол жерде өзүбүз контрол кыла албай. Баягы контрабанданы өткөзүп атабыз да, бензин. Ошол эле Ташиевдин өзүнүн нефть базасы бар. Ошол эле өзүнүн бензиндерин чартып ушу Тажикстанга урат туугандар. Көп бизнесмендер о жерде өз кызыкчылыктары көп туугандар. Ошон үчүн ал жерде обязательно тополоң болуп турса, ошол нерселер билинбей өтүп кетет да туугандар. Ошон үчүн ошондой хаос болуп турса, ошо бензин өтөт, контрабандасы өтөт. Анан көп нерсеси өтөт туугандар. Темир акабыз. Бөлүшүңүздөр туугандар, бөлүшүп. Дагы айта турган нерсем туугандар, эми эртең биринчи мен тааныбаган президенттин биринчи визити туугандар. Бул кишинин эртең келгенде уят болбой турган болсо, болуп келсе жакшы. Анан эртең сакалем-макалем болсо, ол уят болобуз. Бир сыйра уят болобуз. Себеби бул садырабабыз лучше өзү менен кошо протокольный кылып туруп, бир переводчик эле кыргызча сүйлөй эле, орусча перевод кылып келгени выгодно да. Мен мындай айтып коеюн. Ошо переводчикти алып алса, келип кыргызча сүйлөйт, орусча которуп берет. Болду, ошол эле. Анан сүйлөгөндө да кыйналбайт. Ошондой кылса утабыз. Анан беркинде өзү сүйлөй турган болсо, обязательно ката кетет. Обязательно бир жерде ката кетет. Бир жерде тили келип сынып калышы мүмкүн, же да бир нерсе болушу мүмкүн. Ошон үчүн менин оюм ошодон протокольный кылып туруп, ошо визитке протокольный кылып туруп переводчикти киргизиш керек да. Киргизип туруп эле келгенден кийин бул кыргызча сүйлөш керек. Кыргызча сүйлөгөндөн кийин переводчик орусча которуп, Путинге которуп бериш керек. Ошентип анан ошондо билинбей калат да, орусча сүйлөй албаганы билинбей калат туугандар. Болбосо уят болобуз эртең. Алейкум ассалам, Равшан брат, кандайсыз? Жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Көрүнбөй калдыңыз экен. Келбей калдыңыз биз жака. Сурооңуздар болсо бериңиздер туугандар. Сурооңуздарга жооп берейин. Иштер жакшы Равшан эке. Кудайга шүгүр, Равшан эке иштер зыңкы бардыгы. Бирок ушул суук болуп эле кыйналып атабыз го. Эртең дагы суук болот экен. Анан туугандар, мына чегара маселесин өтө этияттык менен кече эфирлерге чыгып атат, каналдарда чыгып атат. 22 адамды Баткенде заложник алып калганбы, бир нерсе деп эле ошо Баткенде жакта калып, ошо кармап отурат деди. Бул боюнча бүгүн Кыргыз мамлекети бийлиги, мындай айтканда, сөз мен интернеттен караганда ошо 5 адам, 6 адам кирген экен, ошол жерден эмне дейт, мал сал, анан майда чүйдө алып чыгабыз дегенде ошондо кармалып калыптыр да мындай.
Туугандар, бөлүшүрсеңиздер жакшы болмок. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Мен сиздердин сурооңуздарга жооп берейин. Эми өзү кыргыз элинин пешенесине коделек тепкен окшойт. Коделек, эшектин коделеги тепкен окшойт. Мына 6-президент туугандар. 6-президент, 6-президентти тандагандан адашып кетти. Абаңыз эртең же бүрсү күнү эртең учуп келиш керек, абаңызчы. По идее, эртең учуп келиш керек. Абаңыз эртең же бүрсү күнү учуп келет. Өзү 24-тү жакшы, Кудайга шүгүр. Осмонали, Кудайга шүгүр. Өзү 24-тү 12:00-дө күндүзгү визит ошондо белгинептир. Кремлдин сайтынан карасамчы. Анан бул бир эле Путин менен жолукпайт да. Бул ошол эле Мушистин менен жолугат, премьер-министр. Анан Володин менен жолугат. Парламент 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 Государственный думанын спикери менен. Анан Совет Федерациясынын спикери бар, Матвиенко деп, ошол менен жолугат. Рахмат Нуржан эже, рахмат чоң. Эми ол маселени чечиш мына өзүбүздөн туугандар. Мына өзүбүз контрол кылып атсак, ошол эле көк таш менен ак сай элин айтып кетет элем да туугандар. Ошол жерде контрабанда машиналар, мындай подозрительный машиналарды өзүңөр мындай элдик түзүм түзүп алып, мындай ком дейсиңер, эмне түзөсүңөр, баягындай түзүп алып, ошол машиналарды карап, ошо Тажикстанга кирип аткан жерлерди карап туруп, видеого тартып чыгарып турсаңыздар, ошолор тез билинип, элге таркалат да, элдерге тарталып. Ош Москва авиабилети арзандабайт биринчиден, пока бул ушул бийлик турушунда арзандабайт туугандар. Себеби буга кудурет, эрк, политический ана керек да, эрк керек. Буну кылыш үчүнчү. А буга кудурети жетпейт бул кишининчи. Бул кишинин көрдүк го деңгээлин. Бул кишинин деңгээли бул айыл өкмөтүнүн эле деңгээли болуп атпайбы? Айыл өкмөтүнүн деңгээли чече алабы бул нерсени? Бул мындай деңгээлди чечиш үчүн жок дегенде мен айтайын, бул киши эми депутаттан ошо помощник болду анан бир агентствонун директору болуптур. Анан кийин ошо депутат болуптур. Анан бул премьер-министр да болгон эмес, вице-премьер-министр да болгон. Бул баягы тепкичтерден өткөн эмес да. Бул тепкичтерден өткөндө да хотя бы биздин Адахан Кимсанбаевичтай болуп, хотя бы спикер, вице-премьер-министр, жок дегенде госсекретарь болгондо ошондой деңгээли жетмек да. А бул каяктагы эле эмне болду бул? Ошол Бакиевдин маалында помощник болуп жүрдү, анан кийин ошо бир агентствого директор болду, анан депутат болуп, ошо анан түрмөгө кирип кетти, түрмөдөн кайта чыкты, анан дагы түрмөгө кирип кетти, ошентип эле көп убактысын түрмөдө эле өткөзүп койду бул кишининчи. Bunun stajı türme boyunca stajı köp bununчу. Мындай айтканда, поворовская жизньден көбүрөөк мунукучу. Бул кишинин президенттикке барып калышы. Бул спонтанный деп койсок болот туугандар. Себеби баягы төртүндө парламенттик шайлоо болду, 5-inde эл чыкты, анан жокко чыгара ал деди, анан ак үйдү басып алышты, мыйзамсыз түрмөдөн алып чыкты. Ушундай спонтанно өп кетти да туугандар. Бул киши деле ойлогон эмес, президент болуп калам депчи, келип ушу жакын арадачы. Бул деле спонтанно, бул келип эле ошо келишимди түзбүрдү Жээнбековдер менен. Келишимди түзбөгөндө ошо Матраимов Жээнбековдер менен келишим түзбөгөндө буга бийликти карматпайт болчу туугандар. Мына ачык эле айтайынчы сиздергечи. Бул ошо келишимге барды, келишимге барган үчүн буга бийликти карматты. Бирок бир жери бар туугандар. Буларда өз пикири, мындай айтканда, өз позициясы жок адам, бул адам президенттикке, эми билбейм, бул кишини деле любой күнү алмаштырып коет ол. Бизде баягы көчөгөдө жүргөн саясатчылар бар да туугандар. Ушу картаны өздөрү раздавать этет, өздөрү принимать этет да. Ошончолук күчтүү саясатчылар бар туугандар. Ошо баягы мен 400-500 семья бар деп эдим беле. Ошо 400-500 семья ошо Кыргызстандын келечегин ушулар аныктайт көбүнчөчү. Рахмат Айгүл эже, рахмат чоң. Ошол 400-500 семья ошо 30 жылдан бери Кыргыздын канын ичип келген ошол семья.
Эми Райым миллион ошолордун бирөөсү. Бирок Райым миллион мындай айтканда, Райым ака мындай айтканда булардан көрө кичине эркегирээк да. Эми кысым болот. Кече эле болду. Кече мен Ташиев боюнча эфирим бар болчу. Ошодон кийин үйгө келиштир. 3 участковый келген, 2 участковый келген. Мен апамдан сурадым, эмнеге келишти десе, ошо балаңыздын российский паспорту бар экен. Мен российский паспорту бар экен, мен ачык айтып эле келгенмин. Бирок менин российский паспортум болгону менен мен Кыргызстандын пропискам, Кыргызстан жаранын пропискасы ошол үйдө. Менин пропискам ошол Ош шаарында. Мен Россиядан паспорт алгам, бир жерге учетко турган эмес мен Россиягачы. Мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Эми ошол 3 участковыйду мен табам, Кудай кааласа. Ошол мыйзамсыз келип, менин апам менен карындашымдын данныйларын алып кетиптир, телефонун алып кетиптир. Анан ошо кайсы негизде деген нерсе суроолорду бербептир. Мен апама айттым, удостоверениесин көрүп койбойсузбу, жок дегенде, же сүрөткө, видеого тартып койсоңуз, мен буларды мен тез эле тапмакмын. Эми азыр мен өз досторума чыгып атам. Ошол южный, ошол мен жашаган жерде ким участковый экен азыр мен досторума айтып койдум. Ошолор мага фамилияларын бериш керек. Аларга прямой мен өзүнөн чыгам. Мен ушу Москвада отуруп болсо деле чыгам аларга. Чыгып сүйлөшөм. Не кайсы основанияда келип, кайсы эмне боюнча ким приказ берди, ошол боюнча сурайм. Анан туугандар, мен булардан коркуп кала турган жерим жок, туугандар. Мен акыйкатты, фактыны сүйлөп атам. Болгон историяны айтып атам. Мен бирөөнү жамандаган жерим жок. Мисалы жамандай турган оюм да жок. Мен ошол бул азыркы көпөстөргө көзүнө көрсөтүп коюп атам. Мисалы азыркы көпөстөргө дагы айтайын. Эмнеге президент шайланды, премьер-министр шайланды? Парламентти кармап турат. 28-октябрдан кийин бул парламент мыйзамсыз. Буну жок кылыш керек болчу, азыр жой бериш керек болчу. Мындай айтканда, жаңы парламент шайлоону күнүн шайлап объявлять этиш керек болчу. Булар эмнеге кармап атат? Булардын ою арам оюн айтып берем, туугандар. Булардын арам оюн эртеңки референдумда ушу парламент кабыл берсе, ошол референдумду өткөзүп алса, бирок мен ушу кыргыз элин чакырып кетет элем. Бул жерде президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу эч кызыгы жок, туугандар. Элгечи. Бул жерде ошол турган мен тааныбаган президенттин өзүнөн иштейм деген президент, туугандар, бир күндө коррупцияны жок кылып койсо болот, туугандар. Бир күндө коррупционерди отургузуп койсо болот, туугандар. Иштейм деген президент болсочу. Келгенине 5 ай болду, туугандар. 5 айда эмне иш кылды? Мен бир иш кылганын көргөн жокмун, туугандар. Мен бетине эле айтам, мына 5 ай болду, мына. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль бүтүп атат. Мына почти 5 ай. 5 айда эмне иш кылды? Эчтеке кылган жери жок, туугандар. Кыла албайт да, кудурети да жетпейт, деңгели да, акылы да жетпейт. Мен айта берем, сөзүмөн кайтпайм мен айттым го силерге. Бул кишинин деңгели айыл өкмөтүнүн деңгели. Айыл өкмөт да кичине бунун деңгелинен бийигирээк турат. Буларды Максим Бакиев бекер айткан эмес да, Ким Чонтой деп ташы менен ушуларды айткан да. Максимчи. Себеби билет да, Максим жаш бала болсо да булардан бул Ким Чонтойлорду билет. Ошон үчүн ошо Максим Бакиев ошентип айткан, туугандар. Дагы бир нерсе кылып айтып кетейин, туугандар. Бул бийлик, мен дагы айтып кетейин, бул бийликтин канча турат билбейм, Кудай билет. Бирок кыргыз элинин туңгуюктан алып чыгып кетирип койот. Мына бул бийлик келди, продукттар кымбаттады, граница маселеси көтөрүлдү, тополоң ошо бул хаос менен эле келип атат да бул бийликчи. Ал келгенсин мыйзамсыз түрмөдөн чыкты, мыйзамсыз талапкерлерин койду. Бул убагы келет, ушул кишилерге иш козголот, туугандар. Иш козголуп, жоопкерчиликке тартылат бул кишилерчи, Кудай кааласа, жоопкерликке тартылат. Историяда да калат, саясий баада берилет, юридикалык баада берилет. Кийинки азыркы аркасынан чуркап жүргөн, мурдагы биримдикте мекеним Кыргызстанда жүргөндөр азыр ушулардын колунда. Мындай айтканда ушулар поддержка кылып атат. Алар сразу дагы башка кийимин кийип чыга алышат. Бул киши деле мен оюм боюнча жертва. Жертва дейин десең, бирок жертвага окшобой атат да, туугандар. Бул өз мындай ошону билип туруп барды да, билет. Эртең
men biйликтен кеткенден кийин баары жоопкерчилик болот дегенди билип туруп бардым. Бирок убагы келет, бул киши да жооп берет. Мен айтып атам, бул киши да жооп берет, Ташиев да жооп берет, башкасы да жооп берет. Ошол эле 120 депутат да жооп берет туугандар. Ошол убагы келет. Кичине эле калды. Кичине чыдап турсак, ошол күндөр да келет. Булардын баардыгы жооп бергенге келет. Ошондо айтабыз да, бизде бир түрмөдө отуруп чыккан зек президент болгон деген эми уят эле да туугандар, уят. Кантип зек президент болсун? Мисалы мен onu такыр 2 жолу отурган сот, 2 жолу сот болгон адам. 11 жыл 6 ай берилген. Ошол сотты бир күндө актап туугандар. Бул не акмакчылык да бул, туугандар. Ол аз келгенси мейли, онусу дагычы. Az келгенси кумтөр менен камалган адам, кумтөр деп жүрүп пиар кылып жүргөн камалган. Кече бийликке келгенден кийин мыйзамсыз алтын калбай калды. Кулакка теп аткан айтсаң, Шунчалык да мошенник болобу, тоба кылдым, Уят, Мошенниктин да өз жолу болот, Эми сен элди алдансаң, эл ишене берет экен, бирок мен ишенбейм, мисалы. Мен ишенбейм, мисалы. Алтын калбай калды дегенде мен ишенбейм, такыр ишенбейм, туугандар. Эми булардын ою боюнча туугандар, мындай болот да. Эртең жетим тоо бар го, жетим тоону Кытайга берет. Анан кумтөрдөгү биздин Кыргызстандын 26%-дагы сатышат буларчы. Мен айтты дейсиңер. Мен айтты дейсиңер. Ошону кылышат буларчы. Көрдүк мына жер маселеси, чегара маселесинде эмне кылышты? Жерди сатышкан буларчы. Мен өз жеке ой пикирим булчу. Болбосо ошол Кыргызстандын жерлери болчу, ошол жерлерчи. Кантип өзүбүздүн жерибизди биз өзүбүз алмаштырабыз бирөөнүн жерине. Элестесеңер. Булар бизди кулакка теп атат да, өзүбүздүн эле жерибизди мына жерге мынага алмаштырып эле кулакка раса теп атат. Ишенбейбиз. Жер саткычтар силер болосуңар. Мына мен көрдүм. Ташиев жер саткыч, Садыр Жапаров жер саткыч. Мына эки адам жер саткычтыр. Мына мен айтып коеюн. Мына экөө кыргыз элинин душманы болот. Мен ачык эле айтам, мен коркпойм булардан. Коркуп да отурбайм мен. Мен ачык эле айтам. Мага деме үйгө 10 участкага жөнөт. Керек болсо Оштун ГКМБнын начальнигин жөнөт үйгө. Керек болсо Ош шаарынын УДун начальнигин жөнөт. Мен коркуп калбайм. Үйдө менин апам 72 жашта кампир. Мен кече жакшы психологический поддержка кылып койдум, коркпоң деп. Мен барам жакында. Чында эми уят да, каяктагы шултоон айтып келип, паспортторун текшерип, данныйларын. Сен участкой, сен кимсиң? Мен үйүмө келип, апамдын данныйын алып кетти. Сен эмне? Ошо миграция боюнча иштеп калгансыңбы? Же кандайсың? Мен айттым, мен ачык эле айтам. Менин 2 гражданством бар. Мен аны ачык эле айтам. Российский гражданством бар, Кыргызстандын гражданством бар. Бирок менин пропискам Ош шаарында болот. Пропискам Ош шаарында турат менинчи. Мен ушу силерге окшогон чимкириктердин айынан ушу орустардын паспортун алганга туура келди. Себеби билесиздер, бу жерде мигранттар кандай кыйналат. Жылына 1 жылдык 1 жылдык регистрация жасатышат. Анан бу жерден ошо милициялардан кор болушат. Ошолордо мен апкайт этип ошо гражданство алганга бир эле мен эмес, менин мага окшогондордун 700 000 адам бар туугандар. Мага окшогондордунчу. Ушу шүмшүктөрдүн айынан биздин чиновниктердин иштебегенин айынан, биздин чиновниктин көзүнүн тойбогонунун айынан, ушу арамкорлордун небересине чейин акчалар чогулткан айынан биз мигрант болуп ушу Москвада жүрөбүз, Россияда жүрөбүз туугандар. Ушулардын айынан күнөөнү биз ушуларга түртүшүбүз керек. Азыркы продуктанын кымбаттаганда Садырака күнөөлүү, Кыргызстандагы чегара маселеси осу боюнча да Садырака күнөөлүү, бардыгы Садырака күнөөлүү. Себеби даяр келген эмес. Даяр болгондо мындай иш болбойт болчу. Анан акылыдагы деңгээлиден көрдүк. Сакалем, макалем, сексуал, Икрам аканы жамандап, күнүк сексуал деп жаман көрүп жүрөбүз, берки ким эле да макалем. Onu da жаман көрүп жүрөбүз. Акасы биздин главный адам сексуал турбайбы, макалем. Эми ал кандай болот эми? Элестесеңер. Туугандар, сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин.
Мээде Нуржан Кудайберди беттин калыңы жанын үзүр болчу. Бет майли бети калың болсо элдик ишин ойлоду. Мына Москвага Кыргызстанда иш жок деп мага звонок кылып атат. Кетейин десем билеттер 60.000 болуп атат. Же биякта иш жок, же чипе. Мен айттым, ошо садырды тандадыңар, ошо садырга барып билет ошол берсин билет. Самолеттерди организовать этип берсин. Жок дегенде Россияга чыгып кетесиңер дедим туура. Ошентип айттым мен. Анан кийин эл тандады да, ошо 600.000 болсо да ошо адамды тандады. Түрмөдө отурган зек-пек, короче, мошенник, сошенник, жулик, пилик болсо да тандадыңар. Ошону алып келдиңер. Мен айтып аттым, канча кыйкырып, бул адам президент боло албайт, бул адамдын даярдыгы жок. Биздеги даяр адам бир эле адам болчу, биздеги президент боло турган бир эле адам биздечи. Ошол адам бул мошенниктерди салыштырмалуу, ошол адам даяр болчу. Бул адам бир жагынан өз позициясы болгон. Жеке мындай адамгерчилиги. Бул адам президент болуп калганда ушул азыркы туңгуюктан давно алып чыгып кетмекчи. Азыр бизде билет кымбат, продукттар кымбат Кыргызстанда. Кече Кыргызстанга барып алышып, Москвадан кымбат экен дейт продукттар. Тоба кылды. Илгери биз Москвадан 2-3 эсе арзан болчу ошто жашагандачы. Мисалы Москвада 5.000ге продукт кылсаң, бир айга жетсе мисалы. Кыргызстанда 3.000ге продукт кылсаң жетмек болду туугандар. Азыр не болду? Кайта наоборот. Азыр Москвада биз мына мигранттар дешевле алып койсо, чем Кыргызстанда жашайт мындай айткандачы. Кыргызстанда жашаштан көрө Москвада дешевле алып койсо, мындай орусча айтайынчы мындай. Анан кийин ошону көрүп туруп кыргыз эли көзүн май басып калды да. Ошону көрүшкө келет. Аны аз келгенсип, о Ташы деген досу фальсификация кылып, эптеп баягы срок өтүп кеткен аппараттары, баягы сала турган аппараттар. Срок өтүп кеткен ол өткөн 15 жыл болгон. Ошону дагы эле иштетип жүрүшөт. Ого ким ишенет ал аппараттарга? Эч ким ишенбейт. Ошон үчүн туугандар, мен дагы эфирге кирем. Саламатта болуңуздар, тынч болуңуздар. Катты сөз айтып койсом капа болбоңуздар. Мен өзү болушум ушул. Мен ачыктыкты мындай айтканда калыстык болгон жакшы. Мен бул адамды эми жамандаш эмес туугандар. Болгон факт эле айтып атам менчи. Эми эртең убакыт көрсөтөт, келгенде визит менен көрөбүз бул кишини, кандай визит менен келип, кантип бизди уят кылганын көрөбүз. Эми Кудай кааласа, ошо боюнча эфир дагы кылам мен туугандар. Анан чек ара маселесин туугандар өтө катуу туруңуздар. Ошо Жалал Абад элди, ошо Ала Букадагы эл, Баткендеги Көкташ, Аксай эли, ошол чек ара маселеси болгон жерлерде элдер өтө катуу туруңуздар. Бизди алдаганга булар алдап үйрөнүп калды. Алданбайлы туугандар. Ошол эле Ташиев, ошол эле Кадыр Жапаев. Өкөт тең мошенник. Ачык эле айтыш керек өзүнчө. Лицо написано, что они мошенники. Биз алдандык. Бунусунда да алдандык туугандар. Эми алданганды ошондой эл экенбиз, алданганды жакшы көрөт экенбиз. Анан баягы биз чындык, акыйкатты айткан адамдарга да биз жаман көрөт экенбиз. Ошон үчүн тууган, чындыкты өз убагында айтып калыш керек. Кийин кеткенден кийин айткандын кереги жок туугандар. Мындай макал бар да туугандар. Чек ара маселеси боюнча чиновниктер кантип чечет? Булар сатып чечет. Жерлерди сатып чечет. А кыргыз карапайым эл кантип чечет? Согуш менен чечет. Ошону билип коюңуздар туугандар. Кыргыз эли карапайым эл граница маселесин чечип койсо болот, только согуш менен чечет туугандар. Ошо тополоң менен чечет. А берки биздин чиновниктер жерди сатып чечет туугандар. Ошону эстеп калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович дагы эфирге кирем. Саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Бардыгыңыздарга иштериңизге ийгилик, аманчылыкта, үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар туугандар. Бизге окшоп мигрант болуп, кыйналбай Кыргызстанда эле жумуш орундарын ачып, ошол жерге эле иш жумуштарын ачса, биз ошол жерге барып иштемекпиз. Ошого да деңгээли жетпейт, ошого деле акылы жетпейт булардын. Ошон үчүн мен булардын критика кылганыма капа болбоңуздар. Болгондой. Эми буларды мен на личность не перехожу досторум. Булардын болгон нерселерин айтып коюп атам.